Угарман, бүгүн сизди балалыктын эң таза, эң бейкапар бурчуна чакыргым келип турат. Жайдын саратан күндөрү. Чоң атамдар жашаган айылда күн ысып, өрүк бышып калган учур. Чоң энем бактын көлөкөсүнө чоң көйнөктү жайып, мага жата тур, апаң айтпайм деп жылмайып койду. Колунда шырдак сайы отурат, бирок көзү менде. Тынчтык жана коопсуздук. Ал эми чоң атам болсо сайдагы уйларды карап келе жатып, таякчасын желкеге илип, мен карап, балам, ар бир адам киндик кан тамган жерин унутпашы керек. Сен шаарда жашасаң да, бу жерде сенин тамырың жатат дечү. Ошол күндөрдө айтылган сөздөрдүн маанисин түшүнбөгөн экем. Бирок азыр чоң адам болуп, өз баламды тарбиялап отуруп, чоң атамдын үнүн дагы угуп тургандай болом. Кымбаттуу угармандар, билесизби, психологияда мындай түшүнүк бар. Эмоционалдык коопсуздук бул баланын дүйнөгө ишениши үчүн эң биринчи баскыч. Ал коопсуздук оюнчуктардан же кооз кийимдерден эмес, жакын адамдардын көңүл буруусунан, шартсыз сүйүүсүнөн жаралат. Чоң эне, чоң ата, тайене, тайата баланын жан дүйнөсүнө сокку урбай, тескерисинче аны жамгырдан калкалаган көлөкө сыяктуу. Алардын жанында бала өзүн жетишсиз эмес, жагымдуу, кабыл алынган, сүйүктүү сезет. Ошол себептен ар бир тайата же тайене бул жөн эле чоңдор эмес, татыктуу тирек, жашоонун акылман булагы. Менин да жүрөгүмдө тайенем менен болгон керемет учур бар. Ошол таңкы убак азыр да көз алдымда. Айылда тайенемдин жанында жүргөн күндөрдүн бири эле. Тайенем ашкананын бурчунда сепараторду коюп алып, каймак тартып отурар эле. Ал каймакты акырын тартып, кылдаттык менен жыйнаган сайын мага мээримдүү карачу. А мен кызыл чөмүчтү кармап алып, алгаш чыккан каймакка нандым алып жегенге даяр турчумун. Тайенемдин ошол тынч турганы, жымжырт үйдөгү жылуу жыт жана анын колунун кыймылы бул жөн эле айылдагы таң эмес эле. Көрсө, бул эмоциялык коопсуздуктун жана жан дүйнөнүн жайлуулугунун керемет убагы болгон экен. Чынында, ушундай күндөр баланын ички дүйнөсүндө чоң из калтырат. Баланын мен баалуумун, мен коопсузмун деген сезими дал ушундай тынч, жөнөкөй учурларда түптөлөт. Тайене бул жөн гана адам эмес. Бул боорукердиктин, акылмандык менен тынч мамиленин тирүү мектеби. Бүгүн балдарыбыз ар кандай маалымат, тез өзгөргөн дүйнө, телефон жана телегейи тегиз оюнчуктар менен куурчалган. Бирок аларга жетпеген нерсе ошол биз болгон жай, терең жана жылуу мамиле. Эгер сиз тайене, чоң апа болсоңуз, шартсыз сүйүү менен мамиле кылыңыз. Эгер ата-эне болсоңуз, балдарыңызды чоң ата, чоң апа, тайене, таяталары менен көбүрөөк убакыт өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бериңиз. Баланын жан дүйнөсүнө эң чоң белек бул алардын шартсыз сүйүүсү жана ал сүйүү көбүнчө жөнөкөй, күнүмдүк учурларда жашынган болот. Жай мезгили келгенде балдарды айылга жөнөтүү салты жөн гана эс алуу эмес, бул тамыр менен кайра байланышуунун, жүрөккө тынчтык табуу мүмкүнчүлүгү. Эгер сиз азыр чоң ата, чоң апа болсоңуз, балага жакын болуңуз. Кээде айтып берген жомогуңуз же жөн гана мээрим менен караганыңыз бала үчүн өмүр бою сакталчу жаркын учур болуп калат. Ал эми ата-эне болсоңуз, тайата тайененин үйүнө жөнөтүү менен балаңызга дүйнөдөгү эң маанилүү нерсени белек кыласыз. Мен сени сүйөм, сен бул дүйнөдө коопсузсуң деген сезимди ал дал ошол жерден алат. Ал эми баланын ички тынчтыгы дал ушул сезимден башталат. Чоң атаңыздын айткан алгачкы макалы кайсы эле, эсиңиздеби? Тайенемдин Кудай буйрса деп сүйлө дегени жүрөгүмдө ташка тамга баскандай калган. Азыр көп нерсеге жетиштик. Интернет, билим, мобилдик тиркемелер, китептер баары бар. Бирок балдарыбызга өз тарыхыбызды, тилибизди жана баалуулуктарыбызды ким үйрөтөт? Бул чоң апа, чоң ата, тайене, таята сыяктуу улуу муундардын колундагы аманат. Алар үйрөткөн кыргызча макалдар, Кудайга шүгүр деген ыраазычылыктары, чыныны эки колу менен сунган сылыктыгы баланы тарбиялоодогу өтө маанилүү учурлар. Мындай сөздөр балага тек гана салтты эмес, дүйнөгө болгон жакшы көз карашты үйрөтөт. А эгерде ата-эне үйрөтпөсө ким үйрөтөт? Мектеппи, телевизорбу, же соц тармактарбы? Мына ошондуктан чоңдордун орду өзгөчө терең тарбияда. Алар балага түпкү суроолорго жооп бере алат. Мен киммин? Кайдан келдим? Эмне үчүн жакшылык кылышым керек? Бул суроолорго жооп ишенимден жана ата-бабанын акылынан келет.
жана ал билимди балдарга эң жакшы үйрөтө алган адамдар бул чоң ата жана чоң апалар. Урматтуу угарман, эгер сиз азыр чоң апа, тайене болсоңуз, балаңызга чындыктарды, баалуу сапаттарды камтыган аңгемелерди айтып бериңиз. Кыргызча макал үйрөтүңүз, аруу тил менен бата бериңиз. Бул жөнөкөй көрүнгөн иштер баланын жүрөгүнө унутулгус ис калтырат. Эгер сиз жаш ата-эне болсоңуз, балаңыз улуу муундагы адамдар менен байланышып туруш үчүн аракет кылыңыз. Тамыры терең дарак гана шамалга туруштук берет. Балаңыз да дал ошондой тамыры менен байланышканда гана бекем өсөт. Баланы акылдуу кылуу оңой болушу мүмкүн. Бирок аны боорукер, жумшак, сабырдуу, адамгерчиликтүү инсан кылуу бул чоң тарбияны талап кылат. Бала көргөнүн кайталайт, укканын унутат делет. Чоң атасы чын жүрөктөн бата берип жатса, чоң апасы оорукчан кошунасына тамак көтөрүп барса, бул көрүнүштөр балага адам болууну үйрөтөт. Биз улуу муундун таасирине суктануу менен сөз кылдык. Азыр бир окуяны бөлүшсөк. Алтынбек 6 жашта. Акылы курч, суроону көп берет, баарына кызыгат. Атасы менен апасы ага эрежелерди так үйрөтүүгө аракет кылат. Телефонду 30 мүнөт гана колдон, анан китеп оку, тамак алдында колуңду жуу, үй жыйнаганды да үйрөн дешет. Бирок Алтынбектин чоң апасы аны аябай жакшы көрөт. Анын ою боюнча бала бойдон чоңоюшу керек. Бир күнү ата-энеси жумушта кезде чоң апасы Алтынбекке телефон кармата коюп, жанына мөмө жемиштерди алып келип, "Көрө бер балам, кичине эс алчы, эртең деле үйрөнөсүң" деди. Кечинде ата-энеси келип, уулунун 3 сааттан бери телефон тиктеп отурганын көрүп таң калышты. "Алтынбек, биз кандай сүйлөштүк эле? Телефонду көп карасаң, көзүң ооруйт. Дагы башка кесепеттери болушу мүмкүн. Эсиңдеби?" дешет. Ал эми Алтынбек апасына кайрылып, "Чоң апам уруксат берген. Эмне үчүн силер дайыма тыясыңар? Ал болсо жакшы." Ошол көз ирмемде ата-энеси да, чоң апасы да унчукпай калышты. Бирок бала ал учурда бир чоң чечим кабыл алып койгон болчу. Эгер чоң апам уруксаат берсе, демек мен каалаганымды кылсам болот. Бул жөнөкөй көрүнгөн жагдай чындыгында бала үчүн тарбиядагы чырмалышкан чек аралардын башталышы болду. Ата-эненин көз алдында жоопкерчилик деген нерсе турганда, чоң апасынын көзүндө аяоо, эркелетүү деген сезим бар эле. Эки тарап сүйлөшкөн эмес, бир багытта эмес болчу. Ошондуктан баланын акылы эки тарапка тартылып, ишеним да, тартип да солгундап баштады. Баланын аң сезими үчүн эң коопсуз чөйрө бул чоңдордун ортосундагы биримдүүлүк. Ата-эне менен чоң апа карама-каршы эмес, шериктеш болушу керек. Ошондо гана бала булар мени тең сүйөт, баары бирдей акыл айтышат, менин келечегим үчүн аракет кылып жатышат деп ойлойт. Ооба, бир нерсени унутпашыбыз керек. Ар бир нерсенин чеги болгону акылмандыктын белгиси. Эгер чоң ата чоң апалар чектен аша эркелетсе, бала жоопкерчиликке үйрөнбөйт. Өзүмчүл, эрке, мага баары болот деген ой менен чоңоет. Тилекке каршы кээде бул балага жакшы мамиле кылам деген тилек балага зыян алып келиши мүмкүн. Мисалы, апасы баласына болбойт десе, чоң апасы ошол замат эч нерсе эмес, бир жолу эч нерсе болбойт десе, бала кимге ишениш керектигин билбей калат. Бала туура же туура эмес дебей, кимден пайда көп болсо ошону угам деген стратегияны иштеп чыгат. Бул анын ички дүйнөсүндө чырмалышкан түшүнүксүз чек араларды пайда кылат. Ошондуктан эң идеалдуу шарт ата-эне менен чоң ата чоң апанын бир багытта тарбия иштерин алып баруусу. Бир үйдө тарбиянын эки тили болбошу керек. Эгер ата-эне бүгүн экран карабайсың десе, чоң ата да ошону колдосун. Эгер тайене улууларды урматта, сылык бол десе, ата-эне да ошол нарыкты күнүмдүк турмушка киргизсин. Тарбияда биримдик болгондо гана балада ички тынчтык жана ишеним пайда болот. Ал эми улуу муундан эң жакшы таасир болуш үчүн ата-энелер алар менен ачык сүйлөшүп, чогуу стратегия түзүшү керек. Бала үчүн эң коопсуз жер бул ынтымактуу үй бүлө. Ал жакта тайене таята да, ата-эне да бир сөз, бир максат менен тарбиялайт. Балада мени жакшы көрүшөт, мен сүйүктүүмүн деген ички сезим бала кезинен калыптанып баштайт. Бул сезим окуудан, же ийгиликтен эмес, эң жакын адамдардын мамилесинен пайда болот. Өзгөчө чоң апа менен чоң ата тараптан берилген шартсыз сүйүү бала үчүн маанилүү эмоционалдык таяныч. Чоңдор баланы кандай болсо ошол бойдон кабыл алышат. Анын жакшы окуганы үчүн эмес, жөн гана анын өзү бар болгондугу үчүн жакшы көрүшөт. Ушундай мамиле баланын ички дүйнөсүндө мен жетиштүүмүн, мени кабыл алышат, мен баалуу адаммын деген бекем ишенимди түптөйт.
Тажрыйбада мындай учурлар көп кездешет. Мисалы, бир кыз чоң энесинин көз өткөндөн кийин эч нерсеге кызыкпай, өзүн жалгыз сезип калат. Мурда каалоо менен окуп жүргөн кыз эми көңүлү чөгүп, эч нерсеге көңүл бурбай калат. Бул чоң апанын анын жанында болуусу ага канчалык маанилүү болгондугунун далили. Психологдор бул тууралуу чоң апа, чоң ата, тайэне, таята баланын жашоосундагы тынчтык жана коопсуздуктун символу деп айтышат. Улуу муун баланы жалгыз гана сүйүү менен эмес, ошол эле учурда улуттук жана руханий баалуулуктарды да үйрөтөт экенин айттык. Бала тайэнесинен салттуу тамак жасаганды көрөт, элдик ыр кептерди угат, макал лакаптар аркылуу акыл үйрөнөт. Бул нерселер баланын мен киммин деген суроого жооп табышына жардам берет. Тайэнеси менен базарга барып, элге салам берип сүйлөшкөн бала социалдык жактан активдүү болууга үйрөнөт. Сатуучунун көзүнө карап жооп берүү, акча саноо, соода кылуу — булар жөн эле күнүмдүк иштердей сезилгени менен баланын өзүнө ишенимин бекемдеген чоң кадамдар. Ошондой эле улуу муун менен жашоодо бала жаш менен карынын ортосундагы баарлашууну, сый көрсөтүүнү, угуу маданиятын үйрөнөт. Бул келечекте аны ар кандай жаштагы адамдар менен тең сүйлөшө алган, адаптацияга жөндөмдүү инсан кылып тарбиялайт. Адам болууну сөз менен эмес, үлгү менен улуу муундан үйрөнүшөт. Бүгүнкү күндө жаш ата-энелердин көбү жумуш менен элек. Баланы кароо, тарбиялоо чоң нерсе. Мына ушундай учурларда тайэне, таята, чоң эне, чоң апалар чоң жардамга келишет. Баланы баккан, тамак берген, мектептен алып келген тайэне же чоң эне үй бүлөнүн көрүнбөгөн тиреги. Алар баланы тарбиялоодо гана эмес, туруктуулукту камсыздаган күч. Айрыкча ата-эне ажырашып кеткенде же бирөө чет өлкөдө иштеп жүргөндө улуу муун балага жок болуп кеткен адамды толуктап, коопсуздукту, туруктуулукту небересинин жанында болуу менен берет. Бул нерсеге көп угармандар макул болот болуш керек. Ыйык китептен Павылдын Тиметейге жазган катында сенин чыныгы ишенимиңди эсиме түшүрөм. Мындай ишеним адегенде сенин тайынең Лоис менен апаң Ойникеде бар эле. Сенде да бар деп ишенем деген сөздөр бар. Тиметейдин тайынеси Лоис ыйык жазууда көп айтылбайт. Бирок анын атын атайын эскерип жазып жатканы анын руханий тарбиядагы чоң салымын көрсөтөт. Алар тарбиялаган бала бүтүндөй жыйынды жетектеген кызматчы, лидерлик сапаты бар инсан болгон. Демек, Кудайга болгон ишенимди сиз неберелериңизге көрсөтүп, айтып берсеңиз, сиз балдардын жердеги жашоосу үчүн гана эмес, түбөлүктүүлүгү үчүн кам көргөн болосуз. Андыктан Кудай жөнүндө чындыктарды, ыйык китептеги окуяларды балага кичинекей кезинен сиңире берүү абдан туура. Улуу муундагы адамдар ар бир үй бүлөнүн таянычы, коомдун руханий өзөгү. Тайэне, таята, чоң апа жана чоң аталар булар жөн гана ата-эненин ата-энеси эмес. Алар тажрыйбанын, сабырдын, акылмандыктын, жүрөктөн чыккан мээримдин жандуу булагы. Алар жашоодо көптү көрүшкөн. Ар бир сөзүндө, ар бир кыймылында турмуштун таалимин көрсөтүп жүрүшөт. Балдар үчүн алардын жанында болуу тынчтык, коопсуздук, кайталангыс тарбиялык тажрыйба. Улуу муун баланын аң сезиминде мен адаммын, мен баалуумун, мен сүйүктүүмүн деген ички ишенимди калыптандырып берет. Бул ички сезим сөз менен эмес, жүрүм-турум, мээрим, убакыт бөлүү аркылуу берилет. Мындай өзөктүү тарбия баланын бүткүл жашоосуна таасир этет. Ошондуктан ар бир үй бүлө улуу муундун баркын билип, аларды тарбиядагы шерик катары көрүшү зарыл. Алардын сөзүн урматтоо, пикирине кулак салуу — бул келечекти урматтагандык. Улуу муунду үй бүлөдө, коомдо өзүнүн кадырлуу ордуна коюу руханий дөөлөттү, баалуулукту жоготпоонун жолдорунун бири. Бүгүн алардын колун кармап, көзүнө карап, рахмат деп айтуу жөнөкөй, бирок мааниси терең иш. Себеби алардын тынч мүнөзү, сабырдуу сүйлөгөнү, акыл кошкону эртеңки муундун түптөлүшүнө бекем пайдабал болуп берет. Ардактуу угармандар, бүгүнкү уктурууну угуп жатып, тайэне, таята, чоң апа, чоң атаңыз эсиңизге келсе керек. Алар сизге кандай мээрим төгүшкөн жана жашооңузга кандай ис калтырышканын бөлүшө кетсеңиз кубанычта болмокпуз. Биз болсо уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки аптада Котто Колом токторусунда амандашканча бар болуңуздар. Саламатта калыңыздар.